21'den beri bir gün tınım yok keleytezde. Aprelde başlandı. Tüngü saat 3'te başlandı. Kakara zor özellik, şimdi çıkıp namazga tarat alıp, tamak sağlık jeyip dep, sağlıkты koyup çıkıp tarat alıp, emile tarat alıp atsam bile уже atış başlandı. Bayağı namazdağı kaldı, sağlıktağı jebedik. Ertemeden saat 4'ten beri mana tajikler bizim Kırgızlarda attılar. Kırgızın demesinde turabız. Chegarasida. Bizim Kırgız'ın trassasından ötüp atkan maşinelerdi tajikler atıp atat. Bizden hiç kanday atvet yok. Bizim военныйлар eldi tosat. Barıp zabarlarının astı oturat pograniçnikte. Oşol turgan mecit Kırgız'ın meciti. Oşa mecitте hazır tajikler alıp algan. Hiç kim bara almay atat oşa. Даже ел эмес военный bara almay. Hiç noksa bara algan. Kırgızlıkın atı Tacik'in ötkörüp durur. At atır! At! Sizler de attı, at! Мындан 1 жыл мурун 29 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында эң ири куралдуу жаңжал башталган. Жаңжалдын чыгышына Баткен районундагы Гукташ айылынын головной суу бөлүштүрүүчү жайында 28 апрелде Тажик тарап өз алдынча видео байкоочу камера орноткону себеп болгон. Мынау головной деп коебуз, суудун башы ошол жерден башталганда биздикилер жылда ремонт кылат да. Майдан апрель, май суу берилбейт бизгечи. Биз суу ичпейбиз. Тажиктерге кетет. Ошондон ремонт кылып, ремонтко барганда тажиктер ремонт кылдырбай койгон. Андан кийин кечээ мурда күнү столболорго эме коюшкан видео камера. Стычка кече ошондон башталгандагын бүгүн түндөсү булар бияктан даярданып туруп элди аткылаган. Түндөсү мынау айылдагы адамдар уктабай жаш балдар менен аялдар, кыздар качып чыккан. Жалаң эркектер калган азыр бул жерде. Saat 2'de Головнойдон баягыдай атыш башталды. Ana küç organlar menen küç organlar başlap ketdi da, pograniçniktер menen pograniçnik. Şunu menen öte katı baştaldı, mergençiler çıgarıp aldık. Çıgarıp alıp, anıgı büt eki jaktan kelgen balдар bilbeyt eken, mana şudu gördü, жаңы mektepten kele aytat, ardından çurka barıp, kayıt ele, kayıt arkana atıp salat, azı bir minamen tırgıtsa bäriň ölüp kalasın dep kaytarıp, onun jol menen keletät, maçitke jügürüp ketip atat. Ardından jügürüp kelip, kayıt ölüp kalasın, buyaka kirdi, anan MVD jaka kirgizip berdim. Şuntu rasa kıyınçılık boldu eken. Men baldarıma apa kaçın deyt, kaçın deyt, men kaçpayım. Bana koşul mana çalımam kaçpaydı. Bu şu atış bolup attı. Bir manav jerde bir 150'lik oyanıydı. Çalım özü tamağını pişirip berip ekme al. Çalım özü uydu karap attı. Mana şu uy poln oyaniler bolot. Oşo oyanilerdi tamak aş menen kamsız kılıp, pişirip berip, karap, çalımam ele kaçpaydı. Sebep men kaçpasam çalım kaçıp ketele. Şu menen koşala jüröt. Yemi bizde el bit çıkıp ketse dele anan çıkpaysın da. El başkargandan keyin birinci özün kaçıp ketebersen, bir жалгыз жаныңды ойлосоң туура келбейт. 29 апрелде облустун Актатыр, Аксай жана Самаркандек айыл өкмөттөрүнө өзгөчө абал режими киргизилип, Ош Баткен Испана жолу жабылган. Бул учурда Баткен районунун тургундары эвакуацияланып, коопсуз жайга көчүрүлгөн. Ал эми Гукташ, Көктерек жана Аксай айылдарында турак жайлар жана чек ара заставалар аткыланып, өрт коюлган. Түштөн кийин тажик аскерлери Лейлик районундагы айылдарга чабуул жасаган. Чабуулду күтпөгөн эл өз алдынча качууга аргасыз болгон.
Ошол убакта мен иштен келгенмин, кыздарым үйдө болгон, мектептен келип атасы бирок жумушта болгон. Биз келип бирок туюнган жокпуз да, билбей калдык. Билбей калып үйгө келгенбиз, үйдө тынч эле отурганбыз. Анан ошондой болуп кошуналар качып кеткен, анан биз да качканбыз. Мен 2 кызымды эрiştип, ошол көчөгө чыгып, анан орто жолго барып калганыбызда аркабыздан келип ошол миномет жарылып, анан Майдина кызым ошол жерде жоготуп койдум. Кичкене кызым экөөбүз калганбыз. Анан бери мына 1 жыл өтүптүр. Башка салса көрөт экенбиз. Ыйлаганда ыйлап, кызымды эскерип, кызым болгондо 13-кө толмок. Буларды Исфанаға алып жөнөгөндө мен аркасынан жетип барсам, буларды реанимацияга алып келген экен. Реанимацияга кирип, кирсем, докторлар койбойт, мен уже алеги түртүнүп кирип алсам, буну жаткызып коюп туруп, тагын алеги чаранын ичинде мана эмелер, кийимдери жык бөлөнүп жатат да. Сууга батырып алгандай эле өл. Анан көрүп, мен кылып, анан кызды көрүп, анан түнү менен Мадинаны экспертизасын өткөрүп, бүтүрүп, буларды сабыр анан Бишкекке жөнөтүп, анан кызды алып бияка карап келдим. Кызым мен атасы менен калып, биз Мадина кызымды ошол көргөн бойдон көргөн жокмун. Атасы жерге берди кызымды. Биз үчүн өтө оор болду. Сыртыбыз күлгөн менен ичибизде не болсо болот атабыз. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Şurada жатқандар қатары қызым Мадинаны болып бақа баштады. Өткенлеріңізді Құдайға қарап рахмат, шайыстай жәннат, ақыраттарына батқызсын. Аллаху акбар. Чек арадагы куралдуу жаңжал боюнча алгачкы сүйлөшүүлөрдү эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери жүргүзүшүп 29 апрель саат кечки 8-де ок атууну токтотуу тууралуу макулдашуу кабыл алынганын билдиришкен. Ага карабастан 30 апрелде тажик аскерлери Лелек районунун Максат айылына бастырып кирип, айылдагы үйлөрдү аткылап өрттөшкөн. Андан кийин башка дагы айылдарга чабуул жасалган. Мына күйгөнү бизде группа, айыл группабыз бар да. Айыл группабызга бирдей келип атат сообщенияларчы. Үй күйгөнү келип атат. О, тажиктер мына жакын го бизге сим карталарды алып алган болгон, группаларга кошулган болгон. Ошону бизге тыштай берген да. Мына пистолет көтөргөн, башка кылган, бүт үйлөргө кирип бадырың барбы, бирдекелер бар, жеп аткан, холодильниктерди көтөрүп кетип аткан, видеого тартып, үйлөргө баклажка бензин салып тыштап аткандарга чейин алып бизге тыштаган. Hamma өзүнүн үйүн тааныйт го. Кон кошунду тааныйт. Баары зычуу ыйлап. Биз энди түндө үнчө уйку жок да. Энди биз ушундай болуп калдык. Биз хушяр турабыз да, mana shu
тырық кеткен нерсеге чыгып айнектен карайбыз же эшиктен карайбыз. Көчөдө мыналар ызы чуу болуп кетсе тажиктер жүгүрүп туруп карайбыз. Ушундай болуп калдык биз. Чересчур уйку энди азыраак да. Күндүзү уктап алсак, күндүз уктап алабыз, түндө ушундай аны кылып чыгабыз. Жалпысынан Баткен жана Лейлек районунан 40 миңден ашуун жаран эвакуацияланган. Анын ичинен 1700 адам убактылуу пункттарга, 38 миңден ашуун жаран туугандарынын үйлөрүнө жайгаштырылган. Чек арага чектеш айылдарда эркектер гана калган. Качкыла дегенде баарыны тажиктер өлтүрүп салмак экен. Аллага шүгүр деп отурабыз. Şu bir sıra kiyimin ele kalganбыз да. Мен өзüm мектепте болчумун, saat 12'lerde экинчи этажга чыксам, уже тажиктин солдаттары уяк менен бияка жүгүрүнүп калды. Анан балдарга жооп берип жүгөрүп, эки уулум менен мен калган эдим. Аялым базарда иштейт. Келип күн ысык эле да. Үйгө кирип үчөөбүз уктап калыппыз. Dağın жақсы айыл башчыбыз келип кубат бектеген. Агайым, эмне жаныңыздан тойдуңузбу сиз? Эл баары чыгып кетти десе. Анан кийин чыгып кеттик да. Бер толтура ошо жер семирткич карбамид бар эле. 26 күн жүрдүм эле. Ошентип ташыганны ташып, каганны күйгүзүп, мына немеси эригени алыям турат. Бул жерде ошол кирпичтен үйүм болгон. Бүт заманбап кылып жасап, балдарыма сүннөт тойуну өткөрүп, чоң, таза эле мактанарлык эмес, эл катары мээнет кеткен үй болгон да. Бул үйдү салганда ушунчалык кыйынчылык менен салганбыз. Мектепте өзүм 2,5 миң айлык алат элем. Аялым бир кыз менен бир баламды алып, ушул Тажикстанга барып, пияз отоп, акча таап келет эле. Ошентип жүрүп, тырышып салдык эле ушул үйдү. Буйрук экен, пешинебизге жазганын көрөт экенбиз. 30 апрелде ок атуулар токтогон эмес. Аталган күнү Лейлек районунун интернациональ айылынын ошол кездеги башчысы Мырзабек Жумабаев жана 5 тургун барымтага алынган. Жумабаев өрттөнгөн үйүн өчүргөнү кеткен 2 кыргыз жаранына ок тийгенден кийин кабар алганы барганда кармалган. Менен как айлык ашчы катары мен элдин немесине вада кылып керек болду. Анан ошондо берге 6-7 баланы тыштадымдан өзүм жалгыз кетип аткам. 3 үйдөн өтсөм, терезени ачып полный тажиктин военлер кирип алган. Стой стрелять буду деди. Түшө дедимden колум көтөрүлүп түз астына бардым. Колумду аттым, мен колумду тартып алып эле, ошол жерден чыгып согуп эле колумду, бутумду, көзүмдү байлап вада кылышты. Анан мен эгерде мен токтоп калып, артыма каччы болгондо ат салмак да. Анан аерде бир 15 мүнөттөй кармады да. Анан ылдый жагында кичине заставасы бар алардын. Ошол жерде бир 200 метрге автоматтар менен баягы мен көзүм байлап койгон, эки жагынан жетилеп, путту да байлап койгон, кичине эле мындай кыска эле. Алып чыгып анан аерде 1 сааттай кармады го. Кармап анан стенкага мен тескери кылып, стенкага кылып автоматты зажигать этти. Анан мен айттым, матат экен дедим. Анан келме кайтарып, батыраак ат таштаган жакшы. Аяка барса деле черону кыйнап өлтүрөт. Анан көрө атса оңоюраак кетем деген ойдо болдум да. Аман калам деген ой болбоду да. Анан дагы затворду кайтардан атпады да. Жеңил машина менен мерс менен анан мени ылдыйга алып кетти. Аерден чыгып уруп, анан бир жерге апарып, этажга апарды. Аерде бир 15-20 мүнөт бада кылып кармаш. Аерде урушу анан ушу милициянын следственный управлениясы алып келди окшойт да. Кийин чыккан күнү байкап атпаймынбы. Ошол жерде анан аерде да уруп, эч кандай суроо, эч кандай сөз жок да. Айтканда эле ушул кыргыздар неме тажиктер эмне жамандык кылып силерге? Силер постоянно ушундай эме кыласыңар. Кимиңерге ишенесиңер? Биздин 10 миң аскерибиз бар, 4 миң, 6 миң запаста турат. Ташийыңер дегендей кылып биздин бийликтегилерди сүйлөп ошентип. Анан дагы бир жерде аларга тревога болуп калды окшойт. Ошол мезгилде полный милициялар полный вооруженный формалары менен катарга тизилип коюп, мен айттым, менин дурайын чыга турган убакта дагы бирдеке башталып биз
Ayakta atışıp birde koyup kötü bir daha atış salmasa devam öyle koyasın da. Baka buna kanalın üstünde tertire ötmeyince işenmeysin değil mi Cenab-ı? Şentenin çay payını verip anam bizi uzatıp bu yerге çap kep koyuştu. Ушул эле күнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын атайын кызматынын башчысы Саймумин Ятимов жолугушкан. Жолугушуудан кийин Ташиев кечке чейин чек арадагы абал турукташат деп убада берген. Анткени менен 1-май күнү Лейлектин арка айылынын тургундары ок атуулар уланып жатканын маалымдашкан. Бул маалыматты чек ара кызматы да тастыктаган. Барымтага алынгандар 1-майда кечки саат 20:00 чамасында бошотулган. Кырдаал 3-май күнү турукташып, эки өлкөнүн аскерлери чек ара сызыгынан туруктуу жайгашкан жайларына чыгарылган. 29 күнү саат 13:50 чамасында таш ыргытуу башталгандан баштап эле булар ТОЗ-8 охотничий мылтыктарды колдоно баштады. Биздин элдер ызычууда байкалбай бир мен көргөндөн 10 адамга жакын огнестрельный жаракат алды. Жаракат алгандан кийин алар уже биздин границага тебелеп кирип, уже жакындай башталганда автоматтын үнү чыгылды тажик тараптан. Тажик тарап автоматты атты биз жака. Биз гарнизондун кароолдук уставдын негизинде сакчы асманга эскертүү менен ок чыгарганда булар жактан уже залпы бардыгы позицияда даяр турган экен, биз жака ок чыгарды. 2 мүнөт өтпөй эле уже минометтер түштү. Минометтер биз турган позицияга эмес, биздин жарандар топтолуп турган жерге түштү. Мен енді мына 70-жылдан бері иштеп, баягы көнүп, мен билбейм, мен өзүмдө коркуу сезим жок да. Мен коркойм да, шу төлкө элим, жерим деп эле иштейм да. Себеби бул менин өз позициямбы, же жүрөгүм тазабы, же эл үчүн болгон мээри акыбетим ушундакабы, өзүм түшүнбөйм буга. Себеби автомат такаганда дагы 1 саат такап турганда, мен 1 саат жакаса жагыш. Шондо да менде атып салат, өлүп калам деген сезим болгон эмес да. Кийин стресс берет экен. Десем аба жетпей. Мен корккон эмесмин деп келе беремби. Ошодон 1 аптадан кийин баягы өзүм билбей калыптым. Больницага барса, бул стресс деген ыйлатат экен. Же күлдүрөт экен да. Мен ыйлап жата бериппин, келгендиям, кеткендиям билбейм. Президентский аппараттан келиптир, бүт бар эмелер келип кабар алыптыр, бирөөсүн билбейм да. Төлкө ыйлап эле жатыппын. Анан 26 күн дегенде өзүмө келдим. 2021-жылдын 29-30 апрелинде жана 1-майында орун алган куралдуу жаңжалда 180 кыргызстандык жарадар болуп, 36 кыргыз жараны каза тапкан. Окко учкандардын экөө жаш бала болгон. Ал эми тажик бийлиги 80ден ашуун киши жарадар болуп, 19 адам каза болгонун кабарлаган. 1-майда президент Садыр Жапаров Кыргызстанда 1 жана 2 май күндөрү улуттук аза күтүү күнү деп жарыялаган. Менин балам баткендик балдар менен келип Миңбулакта жардам берип турган. Ок баягы военныйлерге ок дары түшүрүп, жүктөп жардам берип тургандан ошо эме барып айтат да. Буйымынын балдарычы. Жолда bir ак Lexus'ta балдар кыйкырып жардам сурап атат. Дегенден менин балам 5 бала менен өзү менен 6 болуп анан булар жөнөйт, анын артынан Toyota'da жөнөйт. Алар канча экенин мен билбейм. Менин балдарым уже точно 6 болгон. Келгенде эле 1 менин баламды аткан. Упор атышкан, атканда да где-то bir 30-40 метр жерден аткан. Анткени биздин солдаттар ок чыгарбай койгонда, мен балама маңдайдан ок тийген машинасыга, капталдан ок тийген, үстүдөн аткан, чокудан. Биздин дозор андан да чокуда турган. Эмне үчүн биздикилер ок чыгарган эмес, ал еще вопрос. 39га 10 күндөн кийин 39га толмок. Балдар бар эле? 18 күн. 2 кыз, 1 уул бар.
Жалпысынан чегара жаңжалында 140 турак жай жана 84 объект талкаланган. Анын ичинде мектеп, балабакча, чегара заставалары, соода түйүндөрү жана күйүүчү май сатуучу жайлар өрттөнгөн. Ошондой эле жүздөгөн мал жандыктар жоголгон. Тажикстандын бийлиги жаңжалдан 14 турак үй жана мектептин имараты кыйраганын маалымдаган. Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөрүп бер деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, то есть ошол биз ошо кылган бизге зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз. Куралдуу жаңжалдан кийин Баткенге жапа чеккен тургундарды колдоо максатында жардамдар өлкөбүздүн туш тарабынан жеткирилген. Жарандык активисттер гуманитардык жардамдарды чогултуп, атайын эсептерди ачып, элге жардам көрсөтүшкөн. Материалдык жардамдар чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктардан дагы келген. Баарыбыз токтоодон келдик. Азыр жарым продуктуну биз бул жакка таштайбыз, жарымы максат айылына апарабыз. Анан 1 миллион 200 миңдей. Калса эртең дагы бир бизден машина келет. Акчалай да келет. Буякта ошо күйүүчү май менен, кисем менен акчалай болсо ошо жакшыраак экен да. Азыр заправкалар өртөнүп кеткен жарыша эмелер келбейттир. Бул жакта ичибиз сыздап кадимгидей күнүбүз күн болбой, жакшыда тамактан албай, иштей албай эле жүрөбүз. Ошо жаңылыктардан эле көз үзүлбөй эле ошо тынчып кетсе экен деп элечи. Анан аябай эле бир мындай каргашалуу окуя болуп, мындай бир эме болуп атат, кыйналып атат бул жакта мекендештердин баары элечи. Ошон үчүн биринчи дуа кылабыз ошол Кыргызстаныбыз тынч болсун. Оор жоготууга туш болгон үй бүлөлөрүнүн жакындарына чын жүрөктөн көңүл айтабыз. Аллах таалам баардыгына сабыр берсин. Биздин баатырларыбыз ошолор. Жалпысынан бизде 2 райондо атайын комиссиялар түзүлгөн. Бул зыяндарды санап чыгуу боюнча. Ошолордун комиссиянын санап чыгуу боюнча келгенде жалпысынан ошол 2 район Баткен жана Лейлек районунда 1 миллиард 390 миллион сом зыян тарткан. Бул ошол эле үйлөр кирген, ошол жерде эле мал жандыктары кирди, автоунаалары кирди, үй эмеректери кирген. Ал жерде жана ишкерлердин зыян тарткандары баары кошулуп ушул суммада чыккан. Өкмөт Баткен облусундагы чек арага жакын айылдарды калыбына келтирүү иштерине 700 миллион сом бөлгөн. Анын 500 миллион сому социалдык объекттерди курууга жумшалган. Ал эми турак жайсыз калган тургундарга бирдей типтеги үйлөр курулган. Президент тургундар 2 айда жаңы турак жайда жашап калат деп убада берген. Бирок курулуш иштери 2 айга кечиккен. Баткен особый статус алат. Бул деген сөз налогтон жеңилдик болот, социалдык жактан жеңилдик болот, светтен бардык жагынан. Анан инвесторлорду тартып келиш үчүн Баткенди неме кылып атабыз. Анткени Баткен эми Кыргызстан өзү Баткенден башталат да мына биягы. Ошон үчүн Баткенди канчалык өнүктүрүп койсок, чек араны чекитти коюп койсок, биз коопсуз өлкөдө жашайбыз деп үмүттөнсөк болот. Биринчи кезекте биз ушул калыбына келтирүү жумуштарды 3 этапка бөлдүк. Биринчи этап ошол жердеги 140 үй талкаланган, ошол үйдү куруп берүү. Себеби дегенде президенттин тапшырмасы бар эле. 4 айдын ичинде үйлөрдү бүтүрүү, ошону сапаттуу бүтүрүү. Биз бул боюнча иштедик. Биринчи этап ошол үйлөрдү куруу болгон. Экинчи этап бул жердеги бир канча ишкерлер зыян тарткан. Ошолордун магазиндери, ошолордун ишканалары күйүп кеткен, тонолуп калган.
зыян тарткан, ошолорду эсептеп чыгып канча зыян тарткан ишкерлер. Үчүнчү этап бул калган элдер үйлөрү бүтүн болгону менен үйлөрү тонолгон баарынын. Мал жандыктарын уурдап кетишкен. Ошол жердеги автоунааларын калтырып ташап чыгышкан айылдарда үйлөрүндө ошол унааларын жоголгон, күйүп кеткен унаалары. Ушундай бир 3 этапта жумуштарды бир жылдын ичинде 3 этапка бөлүп туруп, Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө ошо бир жылга жетпей 3 этаптен биз толугу менен бүтүп атабыз. Баткенди калыбына келтирүү иштерине Интербилим эл аралык борборунун Оштогу филиалы мониторинг жүргүзгөн. Укук коргоочулар өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтин ишине 3 деген баа беришкен. Ошол жолдор, мисалга айтсак, мектеп, ошол ФАП, социалдык объектилер өз убагында ыкчам эле бүттү. Күзүндө баардыгы иштеп калды, ошол 2-3 айда эле бүттү. Андан кийин кичине үйлөрдү курууда 2 айга кечип калышты. Бийлик тараптан кечигүүлөр болду. Эмнеге дегенде бул курулуш материалдар Турциядан келген үчүн бир детали келсе, экинчи детали келбей, үчүнчү детали келсе, төртүнчү детали келбей, ушинтип күтүп атышып, андан кийин 2 айга кечигүү менен үйлөр салынды да. Ошо көз карандысыз эксперттин баамында, корутундусунда мынтип айтылат да, техника безопасности. Ошол коопсуздук техникасы жакшы каралган эмес. Эмнеге дегенде, жанагы мечти, печканы жылытылган нерсе үйдөн бөлөк курулган эмес да, үйдүн ортосунда да. Эгерде мисалы үчүн возгорание болуп кетсе, анда бул үйлөр тутанып кетиши мүмкүн да. Экинчи рекомендация бул үйлөрдүн жукалыгы. Үйлөрдүн жукалыгынан булар ошол тынбай от жагып туруш керек. Мисалга биздин саман үйлөрдө же кирпич үйлөрдө бир маал жагып койсок, ал жылуулук сакталып турат го 5-6 саат. Алар жакпай кое албайт да. Постоянно отун таштап туруш керек. Бул болсо жылуулук учуп кетет экен. Мына чегерада отурабыз, чыгып кетип атса, эме ок өтүп кетет да. Бүйдө аткандан кийин биз отура албайбыз да. Наркы үйлөрдө мындай лай менен болчубайт го. Ошол лай менен болгондо атканда өтпөйт. Мыналардан өтүп кетет. Биз эми компенсацияны сал дурусураак бергенде деп ойлодук. Үстүдөн кыш уратыбыз деп дедик да. Кышты кичине алдыракта уруп туруп, ичиге лай таштап, бир беле таштап, калыңыраак кылабыз. Эми кичине коопсуздураак кылабыз деп ойлодук дедик да. Кыргыз бийлиги каза тапкандардын жакындарына 1 миллион сомдон компенсация берген. Ал эми жаракат алгандарга 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин компенсация төлөнгөн. Ошондой эле күйүп кеткен эмеректерди алууга 100 000 сомдон берилип, ишкерлерге кенемте каралган. Бирок талап кылынган документтери жоктугунан же жетишсиздигинен ушул күнгө чейин өкмөттөн жардам ала албай жүргөн ишкерлер да бар. Ал эми каза тапкандардын жакындары үчүн Баткен шаарынын Четбулак кварталына шаарча салынган. Ага жаңжалда минометтун огунан каза тапкан 12 жашар Мадинанын ысымы берилген. Бирок шаарчада азырынча 6-7 үй бүлө гана жашайт. Айрым келиндер балдары менен бөлүнүп чыга элек. Болсо, айрым үй бүлөлөр коомдук транспорттун жоктугунан жана шаарча алар жашаган жерден алыс болгондуктан көчүп келе элек. Өкмөт операцияларыбызга жардам берди. Мадина шаарчасынан үй берди. Бирок ден соолугубузду жоготтук, действительно жоготуп. Азыркы убакта лечение алып атабыз. Былтыр лечение алганбыз. Быйыл да кызым экөөбүз лечение алып келдик. Бизге азырынча Мадина шаарчасына барып жашайлы деген оюбуз деле жок. Биз негизи Мадина кызым бул жакта коюлду, өзүбүздүн айылда. Анан экинчиден кызым мектепте окуйт, биз өзүбүз жумушубуз бул жакта. Биз ана кызыбызды таштап кеткибиз деле келбейт. Өткөн жылдын сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык чек арага чектеш жашаган 62 айылдын жашоочуларынын пенсиясы менен жөлөк пулдары жогорулган. Ошондой эле тизмедеги айылдарга электр энергиясын 50% жеңилдик менен берүү, социалдык тармактын кызматкерлерине, дарыгерлер, мугалимдер, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйтүлөрү кабарланган. Анткени менен чек арада жашаган Баткен элинин санасы тынч эмес. Себеби кыргыз-тажик чек арасында жаңжал ай сайын эле катталып турат.
Жыл ичинде эле тургундар бир нече жолу үйлөрүн таштап качууга аргасыз болушкан. Чыр жатактар негизинен суу, жер жана жайлоо талаштан улам чыгат. Biz көчүп каяка барабыз, кетпейбиз, Кудайга шүгүр. Жерибиз жакшы, биз бардыгыбыз кетерсек, Кыргызстанды ким корuyт? Биз корушубуз керек да. Ушар болуп турабыз. Кудайга шүгүр, солдаттарыбыз кеткен жок. Анчадан бар, жокта бар. Биз дагы биринчи солдат олор, экинчи солдат корuyбуз Кыргызстаныбызды. Кыргызстанда киндик каныбыз төгүлгөн жерибиз, ватаныбыз корубасак ким корuyт? 50 000 конституция берген. 50 000 сом берди. Лечениябызга бесплатный кылып жатады. Больницада лечение бесплатный болду. Бирок андан кийинки леченияларым аяк жак өзүм жанымдан каржылап баягыдай кылып, Кудайга шүгүр аман калганбыз деген бул эми пешенеге жазган бир нерсе экен деп. Азыр группага чыгып алганмын. Группа 3-группага чыгып атырмын. Кичинеден сол чыңап, айлашылып тапшырдым. Эми аны ичи оор десең, анан күнү-түнү чуркаш керек. Байдал керек. Эми биз айылбакчы болбосок деле, şu элдин башында колдон келген жардамыбызды жасап, баягыдай неметебиз. Балдарымда айтам, узак кетпе. Şu мен үнүм жете турган жерлерде ойна. Мен кыйкырганда жетип кел. Машинаны оңоруп турабыз. Абалы Кудай сактасын. Болбосун мындай нерсе. Коңшулар менен ынтымак болоюк, сизиң биздин болоюк. Бардыгыбыздын эле алды бердибиз бар. Бизде жок нерсе аларда бар, аларда жок нерсе бизде бар. Эми берден эле үйүбүзгө кокус конок келип калса, үйдөн нан жок болсо, жан эле жүгүрүп коңшуга барабыз го. Нан берип тур, жапсак беребиз, же алып келсек беребиз деп. Биринчи коңшуң тынч болсун да. Жаңжалдан соң Кыргызстандын Тажикстанга чектеш айылдарынан автоматтык ири калибрдеги куралдардын гильзалары, фугастар жана миналар, жарылбай калган снаряддар жана авиациялык ракеталар, Тажикстандын куралдуу күчтөрү тарабынан казылган траншеялар, тосмолор жана башка аскердик курулмалар табылган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Тажикстандын аракетин аскери агрессия катары баалап, тынчтыкка каршы кылмыш беренеси менен иликтөөнү баштаган. ИИМ жаңжалга байланыштуу жалпы 11 кылмыш ишин козгогон. Ал эми кыргызстандык көз карандысыз юристтер жана укук коргоочулар Тажикстанды Баткен элине кол салган үчүн Гага шаарындагы эл аралык сотко беришкен. Азырынча Кыргызстандын бийлиги козголгон кылмыш иштеринин чоо жайы боюнча коомчулукка маалымат бере элек. Акыркы расмий маалыматтар боюнча Кыргыз-Тажик чек арасынын 664 километри такталган, калган 308 километри качан такталып бүтөөрү белгисиз. Мен өзүм негизи уйку жок. Уктай албайм. Себеби ок атылды. Таң аткыча ана шу көчөдө жүрөм. Себеби мына жерден атылды, эми неме болот? Чек арачыларды уктатпайм. Уудун уктатпайм, эрпуну уктатпайм. Силер каердесиңер, эмне кылып жүрөсүңөр? Мына жерден ок чыкты. Силер кантесиңер? Элдин коопсуздугун сактай алабызбы? Же элди граница Тажик менен мынандай параллельный жашаган чек арадагыларын чыгарабызбы? Шулар менен маселатташып, уйку жок.